Бир эле маң эмес, бүт Винзапкос боюнча эле жыттанып атат. Жададым ушу эмеден, мусордан, чындыгында. Бүт айылга жыттанат. Калктуу конуш арасында жайгашкан ири таштанды таштоочу жай мындагы тургундардын көп жылдан берки чоң көйгөйүнө айланган. Созак районунун Лелин айыл аймагында эски заводдун орду таштанды таштоочу жайга айланып, анын жагымсыз жыты бүт айылды каптайт. Мындан улам ага жакын жайгашкан элге ар түрдүү оорулар жугушу ыктымалдыгы жогору. Биздин жолго келип мындан бурулганда көңүң айланат да. Пакет, ушундай пакет. Пакет ар эле таштап таштаган. Аталган айылдын тургуну Арзыкан Бакированын үйү таштанды таштоочу жайга жанаша турат. Ыргытылган таштандылар, желим баштыктар көчө бойлой айылга тарайт. Зыяны чоң болгондуктан бул жайды жоюу зарылчылыгы көч. Пакет болуп кетет. Анан эми мен мына үйдө жашайм. Баары бир эме болуп кетет экен. Жыттанат. Жаста ушундай жыт болуп, бир эле маң эмес, бүт Винзапкос боюнча эле жыттанып атат. Жагымсыз жыт, анан күйгүзүп ам коюшат да, өрттөп. Өртүп 3-4 күн, 1 апта, 2 апта кетпейт. Ооруп эле атабыз. Өзүбүз деле ооруп, мына азыр баардыгы грипп болуп жатат. Грипп болуп атабыз, баардыгыбыз ооруп эле атышат. Эми бунун түтүнү асымыңа кетет экен да, пакеттин түтүнү аябай кетет экен өйдөгө. Эми ушуну бир айнанайын келип калсаңар, сопчулукка ушу эмени жок кылып берсеңер кана эми мусорду. Таштанды таштоочу жай эли соты аянтты ээлейт. Союз мезгилинен бери аянтыда тосулбаган абалда болгон. Жергиликтүү бийлик быйыл гана тосуу аракетин көргөн. Жалпы алганда ал жайга таштанды ыргытууга тыюу салынган. Бирок ага карабай, ал айылдан эле эмес, башка да аймактардан таштандылары да ыргытылып келет. Жакынкы жылдары бул жер таштанды таштоочу аянт эмес, эс алуучу жайга айланышы күтүлөт. Бул жаатта айылдын жаштары демилге көтөрүп, жерди ижарага алган айтылат. Элге эс алуу жайын кылып беребиз деп инициатива көтөрүшүп, өздөрүнүн фондунда акчасы бар. Ошонун эсебинен ал жерди рекультивация кылып, баардык мусорларды көмүп, таштан таштай турган жер эмес, элдер эс ала турган жайга айлантабыз деп. Азыркы убакта мындай болуп атат да, Ленин айыл өкмөтүндө 3 айыл бар да, 3 айылдан таштандылар ташыган тракторубуз бар эле. Алар ошол жакка, ошол жерге таштанды таштап келген. Азыркы жылдын аягында биз токтоттук мусор ташыгандычы. Пока убактылуу токтоттук. Эми алдыда максат коюп атабыз. Атайын мусор таштанды ташыган машина техника алабыз деп. Адистердин айтымында бул сыяктуу жайлар Жалал Абад облусу боюнча актуалдуу маселе. Анын кооптуу учуру күн жылыган абалда жаралат. Жугуштуу оорулардын пайда болушуна да негизги факторлордун бири. Андыктан бул маселеге кайдыгер карабай, таштандыга да этияттап мамиле жасоо зарыл. Көп эле адам ушу свалкадан жанакы иштеп, ошол жерден жанакы керектүү заттарды чукулап алып жүргөн адамдар жоң коопту жаратат. Эң негизги бул жугуштуу ичек карын оорулары таркатышы мүмкүн. Ошондой эле жугуштуу ичек карын ооруларында салман эле жанакы брюшной тифтерис таркап кетиши мүмкүн, вирустук гепатит А деле таркап кетиши мүмкүн. Деги эле жугуштуу оорулардын баардык түрлөрү таркап кетиши ыктымалы чоң да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул таштандыга да ар бир мамиле жасоо зарыл. Бул актуалдуу проблемалар жергиликтүү бийлик тарабынан чечүүсү зарыл. 7600дөн ашуун калкы бар Лелин айыл өкмөтүндө азыркы күндө таштанды эч жакка ташылбайт. Анткени таштанды полигону үчүн бөлүнгөн жер да, техника да жок. Айыл өкмөттөн билдиргендей, кийинки жылы таштанды ташуучу техника алуу каралууда. Аны менен жергиликтүүлөрдүн таштандысын айылдан тышкары атайын жайларга жеткирери пландалган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Созак району.